Бул Баткен шаарында жаңадан курулуп жаткан автобекет. Заманбап курулуш үчүн шаар мэриясы Чет булак аймагындагы Курманжан-Татка көчөсүнөн 1 гектар жер аянтын ажыраткан. Көрүп тургандай Баткен шаарынын мурдакы автобекети азыркы мезгилдин талабыга жооп бербей калгандыктан муну биз аракет кылып салганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Себеби ал жердеги эски автобекетте соода саттык, ар кандай банк немелерге жерлери берилип кеткендиге байланыштуу ал жердеги келген эки жактан каттамдарды тейлегенге мүмкүнчүлүгү чектелип калгандыктан биз кеңешке киргизип ушул чечимди туура деп таптык. Кеңеш аны бизге колдоп берди. Мунун курулуш баасы 42 миллион. Ушул жылы бүткөрүлүп пайдаланууга берүүсү пландалган бул административдик имараттын курулушу 75%га бүткөрүлгөн. Автобекет пайдаланууга берилсе, облустар жана райондор аралык каттамдар, ички каттамдар ушул жерден жүргүнчүлөрдү салып, аймактарга чыгып кетүүсүнө шарт түзүлөт. Автоунаалар, маршруткалар бардыгы автобекетке гана келип, ушул жерден гана токтоп, элди ушул жерден гана салып кетет. Башаламан ал шаардын ичиндеги ар жерге токтоп, ар жерден эл жыйганды токтотобуз. Бул ушул планыбыз ушундай. Шаарга кеткен, борборго кеткен таксилер, автобустар, андан сырткары мына Ош облусуна кеткен, андан сырткары мына райондорго кеткен унаалар дагы ушул аркылуу таксилер да ушул жерден кете турган болот. Себеби көзөмөлгө алып ушул жерден бир жерден топтоп, бир жерден элге ыңгайлуу шарт түзбөсөк бул болбойт экен. Биздин азыркы мезгилде биздин Баткен шаарынын ичинде 3 каттам жүрүп атат. Муну берсебиз 6 каттамга көбөйтөбүз. Эл үйрөнгөн эми буга чейин жакшы эле келат. Кадыр Хайдаров Баткен районунун Кызыл Бел айылынын тургуну. Ал 10 жылдан бери Баткен Бишкекке каттайт. Жаңа автобекет курулса, эл айдоочулар үчүн жакшы болот деген пикирин билдирди. Элдер келип үргөнгөн экен, эскиден экен жакшы эле иштеп атабыз. Эми жаңы автобекет болсо дагы жакшы. Моюм жакшы, каерде эле болсо иш болсо болду бизгечи. Автобекеттин айланасын көркөндүрүү жана жарыктандыруу иштерине жергиликтүү бюджеттен кошумча 2 миллион сом каралган. Бул жерде 3 навес каралган, сырткы күтүү залы, андан сырткары коопсуздук үчүн резервуар бар 100 кубтук. Андан кирген жерлеринде 2 КПП, баягы машиналарды контролдоп киргизүүчү жай. Андан сырткары мына айланасы 80 сөттүк жер берилген бул жерге. Ушулар жалпысынан асфальттоо болот, жашылдандыруу болот. Андан сырткары жарыктандыруу болот, жалпы сырткы территорияга. Тосмолору менен жалпы азыркы күндөгү заманбап курулуш. Белгилей кетсек, мындан сырткары Баткен облусунун өнүктүрүү программасына ылайык 2024-жылга карата шаардын Чет булак аймагында жайгашкан өнөр жай зонасынын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча 2 долбоор сунушталып чактырылган. Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.